Кутман кеч, кандайсыздар, менин катталуучуларым. Бүгүн бизде дагы түз эфир болот. Түз эфирибиздин өзгөчө коногу бар. Коногубуз үй бүлөлүк психолог Аида Асылбековна. Суроолоруңуздарды даярдап туруңуздар. Азыр достор, суроолоруңуздарды даярдап жаза бериңиздер. Айтмакчы, мен көрүнүп болуп жатамбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Assalomu alaykum. Саламатсызбы? Алла шүз. Алейкум салам. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы шүгүр. Өзүңүз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Так, анда сизди тааныштырып баштай берейин, Хорошо. Катталуучулар, көрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен. Бүгүн бизде түз эфирибиздин темасы аялдык энергия. Эфирдин коногу үй бүлөлүк психолог Аида Асылбековна. Суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Биз угулуп көрүнүп жатсак, плюс белгисин калтырып койсоңуздар, достор. Мен өзүм суроомду берип баштай берейин. Психологияда аялдык энергия түшүнүгү эмнени түшүндүрөт? Аялдын абалы. Аял азыр кандай абалда? Жашоого ыраазы же нааразыбы? Өзүм. Абалдар минус, плюс и нейтральный абалда болот. Өтө маанилүү нерсе бар. Аялдын абалы жолдошуна, балдарына, өзүнө таасир берет. Ошол кайсыл абалда? Минустабы, плюстабы, же нейтральный убакыттабы? Кээ бирде болуп калат го, мындай баары бир эле жашап калат го. Бул нейтральный болуп калат. Негативде жашагандар минус абалда. Шүгүр кылып ыраазы болуп жашагандар, алар ар дайым плюс абалда болот. Так, аял киши өзүндө энергия түгөнүп баратканын кайсы белгилерден билсе болот? Эчтеке кылгысы келбей калат жашоодо. Ар Кылып жүргөн эле жумуштарын кылгысы келбейт, өзүнө кам көргүсү келбей калат. Ар бир кылган жумушу ага ырахат алып келбей эле, наоборот, аны кыйнап коет да. Через себя кылат да, мындай кыйналып жатып. Азыр бизде көбүнчө эле мындай, мен ойлойм да, мындай маска кийип жүрүшсө керек, көп эле бир 60-70% депчи. Мүмкүн андан да өзүндө эмес депчи. ооба, масканын дагы ар түрдүү түрү бар. Сиз айткан маска дагы бул дагы бир масканын түрү. Анан көбүнчө эл көзүчө, эл эмне дейт деп ушинтип жашайбыз да. Жакшы кыздын образында Ооба. уят, эл эмне дейт, уят деген сезим өзү бир гана Аллахтын астында уялуу болуш керек да бизде. Калган инсанбы, бир ситуациянын астында уялып аткан болсок, бул текеберликтин белгиси болот. Аллахым айткан, сенде гымыңдайда текеберлик болсо, гымыңдайда дейт, кичкейип текеберлик болсо, сен жанатын тынчтабайсың дейт. Эмне үчүн азыркы аялдар назик болуудан коркуп көбүнчө эркектик мүнөзгө өтүп кетишүүдө деген суроо келген. Бул сайыш таркалды, биздин апаларыбыз күчтүү болуп чыкты, эркектер базар экономикасына өттүк дагы, эркектер кылып жүргөн жумушу токтоп калды. Анан аялдар үй бүлөнү багыш керек болуп калды. Себеби эркектер соода саттыкка кичине мындай намыстаныштыбы, аял намыстанбайт да. Ошентип аялдарыбыз күчтүү чыгып, ошол күчтүү аялдар тарбияланган, азыр эркектер алсыз болуп жатат. Ошол себептен күчтүү аял апа тарбияладыбы, кызы күчтүү чыгат, ошол үй бүлөдөгү бала ал
алсыз болуп чыгат. Өтө маанилүү жери биз кайын журтту жолдошубузду кабыл албасак дегенде жашакчы жашап жүрө беребиз, сиз айткан баягы маскаларды кийипчи. Бирок ичибизден ошол мен туура жерге келдим деген нерсе жок да. Мен адаштым, мен башка бирөөгө турмушка чыксам болот эле деген мааниде ошентип жүргөн. Өзүнүн кайын журтун кабыл албаса, бала эки нерседен турат да, сиз билесиз го, 23 хромосомдон бириктирип турбайбы, мезгилсиз. Анан бир бала адам жаралат да. Эми ата жагын кабыл албай жатабы апа? Бул ментальный, бала сезет, и бала ата жагын кабыл албайт. Ата жагын кабыл албаган бала алсыз, мындай аял сымал эркек болот. Бул жактан да азыр мына, грубо говоря, голубойлор да көбөйүп атат го, азыр телефон безүүчүнүн. Ооба, голубойлор көбөйдү, транстар көбөйдү. Ошол өзүнүн ата жагын кабыл албагандар да. Ата жагын кабыл албайт дагы, мен аялмын, мага эркек керек деп атат. Кыздар дагы апасы сымал күчтүү болуп атат да, мен эркекмин, мага кыз керек депчи. Баягындай деп коюшат го, күчтүү кыздарга мындай алсыз эркектер энергиясы эле мындай жолой албайт деген. Ошол нерсе туура элеби? Күчтүү эркектер гана жакындай алат. Алсыз эркектер мындай сүйлөй албайт, типа мындай жолой албайт деген сыяктуу нерселерди угуп калам да. Бул дагы мүмкүн, эгер психология энергия иштейт деп ошентип калат го деген. Динден алсак, динде аят бар: жакшы аялдарга жакшы эркектерге жакшы аялдар деген. И наоборот, жаман аялдарга жаман эркектер. Мен канчалык дүйнөгө көз карашым болсо, мындайча айтканда, канчалык адам болсом, мага ошончолук адам туш келет. Канчалык ыймандуу болсом, ошончолук ыймандуу адам туш келет. Кыргыздар айткандай, ошол кызга ошол күйөө дейсизби? Кыргыздар илгери эле осознанный болгон экен да макалдарынанчы. Ошол кызга ошол күйөө деп. Бирок кээде мындай жакшы кыздарга жакшы эмес, жакшы эмес дегенден бир эле Алла Таала айтыш керек го, бирок жакшы кыздарга начарыраак балдар, анан жакшы балдарга начарыраак кыздар туура келип калат деген дагы бар го. Ага кандай дейсиз? Биз сырттан көрүп баа беребиз. Сырттан ал айтайлы, 5 баланы төрөдү, үйдү аябай жакшы кармайт, тыкан, таза тамактын түрүн жасайт, өзү да красавица, там өзүн карайт, бир жумушу бар, еще акча табат. Анан ушундай жакшы аялдан анан измена кылды же ушундай жаман эркек туш келип калыптыр. Жок, анын ичинде эмне бар биз билбейбиз да. Аллахым айтат да, сенин келбетиңерди карабайм, сенин жүрөгүңөрдө эмне бар ошону карайм дейт. Жүрөгүндө эмне бар билбейбиз да. Ошо жүрөгүнө жараша эркек туш келе берет. Биз просто сырттан көрүп алып эле аттимей дей беребиз. Тилекке каршы азыр мындай ичиңи ушунча окуп изденсең деле ичиңи угуш кыйыныраак экен да. Кээде токтоп каласың го, бегимай токто, сен өзүң эмнени каалап атат элең депчи. Ошондой сыяктуу көп эле сиз айткандай сырткы эме менен жашайт да, ичи менен иши жок. Ички дүйнөсү менен өзү эмне каалайт билбейт деп ойлойм да. Соо бериш керек да. Мен киммин депчи, мен киммин, бул дүйнөгө эмне үчүн келдим. Азыркы келген мисалы бир ойлор келип калат кичине, көз менен кичине мындай туура эмес ситуацияга баа болуп калса, биз сразу ажырашам деп чыгабыз. И ошондо өзүбүзгө суроо беришибиз керек да, ушул ой менде каяктан келатат депчи. Адамга 3 жактан ой келет. Бирөө Аллахтан, бирөө нафстан, бирөө шайтандан. Ошону суроо бергенде аныктай алабыз, кимден келатат. Аллах эч качан ажыраш дебейт да. Аллах эч качан сен, мисалы, нафс айтат: Аида, сен ушу өзүң психологсуң, өзүң жогорку билимдүүсүң, ушунча адамдарды өзгөртүп атасың. Кандай ушул бир эркекке дал келе албай жатасың деп нафс ошентет дейт. Шайтан дагы башка жактардан жакшы жагыңды айтып туруп, анан кара, эми сен 4 баланы төрөп бердиң, жумушту кылтасың, акчаны деле табасың, баарын кылтасың, жакшы жагыңды айтып туруп, анан мындай күбөнү эмне кыласың дейт. Бул Аллахтан болушу мүмкүн эмес да. Аллах эч качан Аллахтын сүннөттөрүнүн жаман көргөн нерсеси бул ажырашуу да. Ажырашканда, бир үй бүлө ажырашканда Аллахтын аршы деп коет экен, мына үй жайшаган жери, турган жери титрейт экен да, кадимкидей. Ошон үчүн Аллах ага мүмкүн болушунча жол бербейт да. Аял кандай болуш керек деген суроо келиптир. Бул суроолор мен баштат да.
аял кандай болуш керек? Ошондой суроо келген. Аял үй бүлөдө эчтеке чечпеш керек. Ошондой мындай как жена катарычы, мисалы кыргыз тили аял деген эки сөздү билдирет да, женщина и жена. Если это жена, ал эчтеке чечпеш керек. Баардык жактуу жолдошуна ишениш керек. И ичтен итаат кылыш керек. Ичтен ошол күйөө ийгиликтүү болушуна, күйөө көп нерсеге жетишине, күйөө ыймандуу болушуна ичтен ишениш керек. Биз сырттан баарыбыз эле ишенип атабыз, сырттан я мотивирую его деп атабыз, давай у тебя получится депчи, а бирок ичтен ишенбейбиз. Бул жерде да Паретто иштейт. Да, Паретто иштейт дагы, сырттагы 20% таасир берет, ичтеги 80%. Шайтан менен напсинин айырмачылыгы кандай деген суроо келиптир. Нафс, эго бул мындай бардыгын жаман дейт, только сен жакшысың дейт. Шайтан жакшы, башкалардын жакшы жагын айтып туруп дагы анан туура эмес жакка буруп коет. Нафс эч качан өзүн жаман дебейт. Ал баары жаман, кайнең жаман, кайнтаң жаман, ата энең да жаман, сага мээр берген эмес, сүй берген эмес. Жолдошуң да жаман, сен сага татыктуу эмес деп. Нафс эго да. Эми керек нерсе болуп элечи бизге, Аллахым керек эмес нерсени бербейт эле да. Просто аны биз кайсы жака жумшап атабыз. Инструмент, жашоодо баардык нерсе инструмент бизге. Куралды биз кайсына иштетип жатабыз. Бычакты деле жакшы жакка иштетсең болот, жаман жакка иштетсең болот. Ошондой эле нафс деле ошондой. Ибадат кылганга, адамдарга жакшылык кылганга жумшасак нафсты. Мисалы бир жумушту кылганда, айрыкча бизде аялдарда кичине уборка баштасак, кызыгып кетип бар жокту тазалап салабыз го. Бул жерде нафс иштеп кетет. Нафс любой нерсени x100 кылып берет да, мындай көбөйтүп берет. Кайсыл жакка жумшайсың, адам өзүнүн тандоосу. Ар бир секунд сайын адамда тандоо бар да. Ошол тандоосунан, азыркы тандоосунан келерки реалдуулук жаралат да. Кийинки секундда жаралат ошол азыркы тандоонун. Жолдош ойноп кетсе кантип кайтарат деген суроо келиптир. Жолдошту кыздар кайтаргыдай ал бир мал эмес дегендей, грубо айтканда. Жолдош ойнобош үчүн аял ойнотпой турган аял болуш керек да. Жолдошко керектүү нерсенин баарын аял берип жаткан болсо, жолдош эч качан издебейт башка бирөөнү. Анан кайра кайтарыш деген эми кайтарыш эмес, кайра үй бүлөнү башкадан ошол үй бүлөнү улантып кетүү деген суроого айлантып коелу. Эгер ушундай суроо болсо, аял өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Аны качан келесиң, сага балдар керек эмес, андай мындай деп, бизде обычно балдардын сүрөтүн, видеосун бирдекелер жөнтө берет. Тиги үйдө мол бузулуп калды, анан тигиге акча керек депчи. Андай деген сайын эркек кача берет. Аял просто өзүнүн абалын өзгөртүш керек. Өзүнүн күйөөсүнө болгон ичиндеги ойлорун өзгөртүш керек. Азыр бизде тилекке каршы мына сырткы келбетти гана өзгөртүп атабыз. Каш, мына эми баардычы, бирок ичтен иштебей атабыз да. Ооба. Эми сыртынан эле сулуу болсо, мисалы жамбашты жасатса, көкүрөктү, губы, каш, көз жасатса эле бүтүндөй эркектер меники деп ойлойбуз да биз эми айылдар. Бирок ал эми убактылуу болсо керек деп ойлойм мен мындай. Ананчы эркек бир эле нерсе керек да эркеккечи, аялдан итааттык керек. Итааттык деген баш ийүү. Ага ишен. Урмат, сый баардын ичинде, ушул итааттын ичинде. Бизге аялдарга фарз нерсе бар да, 4 эле нерсе. Бул деп атат: жолуңду салгын, абрагың жап, намазыңды окуу, орозоңду тут, жолдошуңа итаат кыл деп атат. Бул 4 эле нерсени аткарсак, сен бала бак, сен өзүң үстүңөн иште, мындай эми сен там фигураң мындай болсун, красавица бол, губы сделай деген нерсеси жок да. Даже бала тарбия жок бу жердечи. Болгон аял эле болуш керек экен. Аял эле болсо болду деңиз. Аял болсо эркек автоматтан болот. По умолчанию деп коет го орустар. По умолчанию эркек боло берет. Ал эркектин өзүнөн болушу керек, Кудай сактасын деген суроо келиптир. Өтө жакшы нерсе да ошол, эркектер өздөрү измен кылып атат. Эркектер ушундай деп эле бир жакка жоопкерчиликти башка бирөөгө илип коючу. Бизде өтө сонун нерсе бар. Мен почти 10 жылдан бери аялдарды консультация өткөзөм, аялдарга.
келишет, өздөрү апа кайда баары жаман. Ата энеден баштап жаман. Ата энем жакшы мээр берген эмес, сүйгөн эмес, жаш караган эмес. Анан кайын журтка өтөт, же агаларына өтөт, эжелерине мен урат эле анда мындай кийин күйөөсү, кайын журт, баласы, анан небере чөбөрө кете берет да. Дагы баягы 70-80 чыккан эжелерибиз деле до сих пор алып жүрөт. Келиним нето чыкты, балам айтканым кылбайт, ошол баары эле жаман да жашоодочу. Баары бизди эле чагылдырат да. Мен жашоого менин көз карашымды гана чагылдырат. Буга чейин айтып кеткендей эле Аллахтын аяты айтып атпайбы, жакшы аялдарга жакшы эркектер деп. Жакшы эркектерге жакшы аялдар. Мен канчалык жакшы болсом, күйөөм ошончолук жакшы. Аллах адашпайт. Аллах адаштырып бир жакшы айдага жаман эркекти туш келтирип койбойт. Жолдош тандоодо мамиленин туруксуздугу, жактырып жатып ортодо көңүл болбой кайтып кетүү бул өз адамың эмес экендигине байланыштуубу же адамдын өзүнүн мүнөзүнөн көз карандыгы дейт. Турмуш курулган болсо, нике кыйылган болсо, нике Аллахтан ушачы. Значит, бул менин адам болду. Значит, сөз менде. Нике кыйла элек болсо, аны өзгөртсө болот анычы. Көбү келишет да, мисалы, кантип мен ыймандуу, кантип ийгиликтүү жолдошко турмушка чыксам болот дейт да. Бул туура эмес запрос жашоодо. Мен кандай болсом, мага ушундай эркек туш келет деген запрос болуш керек. Демек, өзүбүздү даярдап, өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек экен да, демек. Зеркало баягы күзгү эле чагылдырат деңсе. Так, эми эмне үчүн азыркы аялдар назик болуудан коркуп, көбүнчө муну окудум да, андан кийин өзүн сүйүү менен текеберликтин айырмасы эмнеде деген. Текеберлик бул эгоизм да, эгоизмди айтайлы. Эгоизм менде эле болсун, только менде, мени карасын, мени сүйсүн, меники эле болсун. Баардык нерсе меники болсун. Самооценность. Самооценкада бул психологиядан айтабыз. Динден алсак, самооценность. Биз итаат баалуубуз. Аллахтын эч кайсы жараткан нерсеси баасыз эмес да бул дүйнөдөчү. Анан бул дүйнөдөгү жердеги Аллахтын халифатыбыз биз. Халифаты деген представители. Мисалы азыр президенттин эле бир представители келсе, экөөбүздүн ордубуздан туруп, мынтип этияттап, жакшы сүйлөп, өзүбүздү этияттайбыз. Ошондой эле ар бир адам бул дүйнөдө Аллахтын халифаты. Бул өзгөчө адам деген. Анан менин кулдарым дегенде кандай мааниде айтып атат? Кулдар дегенде укугуң жок эмес, сен кулдар дегенде баарыңар бирсиңер деген. Биз ошол текебелик болуп кичине өйдөдөн карайбыз да. Айрыкча аялдарда ошол нерсе бар. Сөз менен болбосо дагы көзүбүз менен деле күнөө кылып коебуз да. Мындай кийимин карачы, турушун карачы деп элечи, мындай көзүбүз менен эле. Атасы менен мамилеси жакшы болбосо, келечектеги жолдош менен дагы туруксуз мамиле кылат деген чындыкпы деген суроо келиптир. Ата түздөн-түз самооценкага таасир берет. Ата мээрин берип, ата сүйгөн болсо, кыздын самооценности бийик болот. Өзүн баалаган кыз болот. Анан ата мээр берген болбосо, мээр бербеген болсо, аны эркектен аял издейт. Ошол мээр жетпейт да сага. Адамга жетпейт, эми ошону издейт. Аны эркек бере албайт. Эркек ал башка мээр да. Атаң башка мээр. Просто бул жерде өзүнүн самооценкасын көтөргөн болсо, эми кайтарып, артка кайта албайбыз да. Атаны сүйдүрө албайбыз, кайра ошол мээримди ала албайбыз, бирок азыр самооценканын үстүнөн иштесе, өзүн өзү кыздарга эң маанилүү нерсе үч эле нерсе да. Өзүн өзү сүйүү, өзүн өзү кабыл алуу, өзүнө ишенүү да. Бизде кабыл алуу жок да. Биз күзгүдөн көрсөк, мисалы, өзүбүздү көргөндө кайф тутабызбы же наоборот, тиги жерим оңдолуп кетип, жерим мындай деп өзүбүздү критикалайбызбы? Атасы жокторду кантип тарбиялайбыз? Атасы каза болгон дейт. Программаны өзгөртөбүз. Биринчи мунун атасы жокта бул тарбиясы жаман болуп калат депчи. Баягы сиз башында энергия деп айттыңыз го, ошол энергия, аялдын энергиясы бул апанын программасы. Энергиянын ичинде маалымат бар. Бала менин атасыз өсүп атат, бул мындай жаманыраак бала болуп калат же мындай болот деген программаны апа түзсө, бала ошондой болуп кете берет. Бала апа үйдөгү баягы интернет, Wi-Fi бар го, роутер, интернет таркатат. Ошондой апа үйдө энергия таркатат. Энергиянын ичинде маалымат бар. Өзү кандай абалда. Анын табасы бар. Болбосо молдолор бар, бизде устаздар бар, толтура да мындай нерселерчи. Мурун согуш убактта жага чейин ушундай деп суроо берсек, ушундай изденсек кыйын болот эле. Азыр баардык нерсе бар да биздечи. Даже мисалы
жакшы агайларга акча төлөтүп деле балам ата бол десе болот да. Эми баланын атанын жагын жасап бере берепчи. Не обязательно ал менен үй бүлө куруш керек аял. Мисалы мугалим, мектептеги эле мугалимдери, эркек мугалимдер Мисалы, бар. сөзүңүздү бөлүп коеюн. Мисалы, атасы менен ажырашып кеткен болсо, же атасы каза болуп калды дейли кыз баланы. Тай атасы, чоң атасы же болбосо тагалары дейбиз го биз, тайэкелер. Ошол нерсе, ошол толтура алабы ошол нерсени? Ооба, Кандай деп ойлойсуз? толтура алат. Эгер ошолор дагы ошол ата берген нерсени бере алса, берсе толтура алат. Мхм. Ата эмнени бериш керек? Ата кызды критикалабаш керек. Ата Мхм. эч качан кызды критикалабаш керек. Тиги үйүң таза эмес, иштырыпсың, тамагың таттуу болбой калыптыр, даамдуу болбой калыптыр. Жок. Сонун бар, сонун, молодец кызым, я горжусь тобой, ты принцесса. Уул балдарды наоборот апасы, атасы тарбиялайт, апасы только восхищаться этет. Молодец, ты гений. У тебя все получится, я верю в тебя депчи, мен сага ишенем. Колуңан баш жок беле, сен аябай акылдуусуң, сен ыймандуусуң. Учур жакта айтабыз бардыгына. Бул баланын түзүмсүз программасына таасир берет. Апа 18 жашка чейин балага таасир берет 80%. Андан кийин дагы 50% жата таасир бере берет. Мен иштейм десем, күйөөм каршы ушул туурабы деген суроо келиптир. Күйөөңүз алдын ала билет, сиз иштесеңиз ошол жерде бир жаман нерселер болуп кетиши мүмкүн. Себеби бул жашоодо Аллахым алардын дээрине салат да. Ал бизге жооптуу болгон үчүн кээ бирде мен да бир жака барайын десем жолдошум болбой калат, анан просто түшүндүрүп бер дейм да, эмне үчүн десем өзүм да билбейм дейт. Өзүм да билбейм. Мен кызганган жокмун, мен мындай түшүнүп атам, что болот сага сенин азыркы профессияңа бул керек нерсе, карьераңа дейт, бирок жөнөткүм келбей жатат, иштен ушундай сезим келип атат дейт. Аллах ушундай сезимди салат эркекке. Өзү аялдар, эркектер өзү мындай жаратканга мындай алардын интуициясы жакшы иштейт деп калат го. Интуиция бизде Ошондой жакшы иштейт. Эркектерде просто эркектер ошол биринчи эркек жаралган да. Биринчи адам пайгамбар жаралгандагы адам пайгамбардын кабыргасынан анан бизди жаратып атат. Ошон үчүн биз эркектерден түзмө-түз зависим от них, көз карандыбыз. А биз азыркы аялдар көз карандысыз болгубуз келип атат. Мен өзүм жасайм, өзүм кылам, өзүм чечем баарын депчи. Ушундан кыйналып атабыз. Ошондон депрессия бүт. Ошонун үйдө чыр-чатактар, үй бүлөлөр ажырашуу. Азыр 2024 жылда статистикасы чыккан, 25 чыга элек. Кыргызстан боюнча аябай статистика страшный. 45 миң үй бүлө баш кошкон, анын 13 миң ажырашкан ошол эле жылычы. Эми ошолордун ичинен эмес, эми 13 миң ажырашкан бир эле жылдын ичинде. Бул өтө страшный статистика да. Мындай кете берсек билбейм, Кыргызстан ажырашкандан кийин ал жерде 1 бала, 2 бала, 3 бала канча адам жабыркайт да? Минимум 3 адам, 4 адам жабыркайт да. Биз алай цифра алмагат. Жолдошунун көзгө чөп салуусун аял кантип унута алат жана аял күнөөлүү болобу деген суроо келиптир. Ар түрдүү моменттер болот. Бирок көбүнчө аял күнөөлүү эмес, себептүү дейин. Бул дүйнөдө биз күнөөлүү эмес экенин аныктай албайбыз, аны акыретте билебиз. Аялдар себептүү болот. Себептүү дегенде ошол эле буга чейин айткандай, биз сырттан баарыбыз жакшынакай аял болуп атабыз, бирок ичибизден көбүбүзгө ишенбейбиз. Изменаны биринчи аялдар өзү жасайбыз. Кандай? Бизде ментальный измена жасайбыз. Бул деген адашып турмушка чыгып алыппын, тиги Асанга турмушка чыксам болот эле, же да кээ бирде өзүн айтабыз, билесиңби мага кимдер жучуга келген, мен могу отказ кылгам, тиги отказ кылгам, анан сага турмушка чыккам. Это уже измена, кыздар. Биз ошондой изменаны кылабыз, эркек физический изменага барат. Эркек ментальный измена кыла албайт. Эркек элестете албайт бир аялдычы. А биз элестетип жашай беребиз. Канча аялдар келет мага, күйөөм менен түнү жатам, бирок оюмда башка эркек депчи. Это конкретно измена да. Анан эркек физическийге барат. Үй бүлөдөгү чыр-чатактар аялдын ички гармониясына кандай таасир этет деген суроо Түздөн түз келген. таасир берет. Аял өзү гармония жашаса, үйдө чыр-чатак деле болбойт. Демек биз аялдар окуп, өсүп,
өзүбүздүн иштешибиз керек экен. ооба. Ошон үчүн Иштеп баягы эне билимдүү болсо бала дагы билимдүү болот деген ошол окшойт э. Эне атасы окуса, жиндинин эне. бири жини дейт да, апасы жиндинин баары жини дейт. М, Эми мен ушинтип чыксам көп аялдар мени жаман көрүшүп, сен деле аял экенсиң го, мүмкүн сага башкача күйөө туш келгендир дейт. Жок, мен деле күйөөм сиздердикиндей эле кадимкидей эле анын дагы эмелери бар, жашоого башкача көз карашы. Ал мага окшош эмес, мындай. Эми сизге өзүңүзгө окшош туш келген окшойт. Жок, противоположный пол деп атат. Эки жарым дейт да. Это моя половинка деп тааныштырабыз го. Это моя вторая половинка. Значит, ал менин жарымым мендей болушу мүмкүн эмес. Ал менин жарымым башкача. Могу кружканы экиге сындырсак, мунун жарымы бири-бирине окшойт да, эки жагы эки түрдүү болот. Ошондой эле биз экөөбүз эки жашоого көз карашыбыз эки түрдүү адамбыз. Көбүнчө ушинтип келишет, күйөөм мага окшоп жашоого көз карашы жок, максаттары койбойт, кыялданбайт депчи. Кыялдануу, максат коюу бул аялга таандык нерсе. Биз эркекке бир көйнөк, бир шым, бир крыша над головой дегендей мындай бир жата турган жер болсо эркек жашай берет. Ошону шыктандырган аял да. Кел двухэтажный үй салайлы, лифт салайлы, тиги алайлы деп атып. Бирок алайлы дегенде башка бирлерге салыштырбай, ичтен итаат кылып, ишенип ошол нерсеге келишине. Анан азыркы абалына ыраазы болсо, мен ушул нерсени көп айтам. Азыр айтайлы, күйөөбүз чириген картошка алып келди. Ошо чириген картошкасына дагы ыраазы болушубуз керек да. Сонун картошка алып келипсиз деп эмоция беришибиз керек. Себеби эркек только бизден эмоция алат, только бизден энергия алат. Биз кичине гүлдү карап туруп эле, жаңы бир кичке буюм алып туруп деле ошодон деле кайф тута беребиз, энергия ала беребиз. Үйүбүздү таза жыштырып алып деле энергия ала беребиз. А эркек только аялдан энергия алат. Эми ошол энергияны, кандай энергияны аял берип атат, вот сөз ошол жерде. Наразычылыкты берип атса, эркек наразычылыкты ала берет. Анан башка жакта ыраазы аял болгон болсо, аны тартып кетет эркектичи. Себеби биякта минус берип атат да, ал жактан плюс. Эмоция издеп кетет экен да демек, э? Аялдан ала албаган эмоцияны башка аялдан издейт экен да демек. Минус Өзүнүн эмоция. аялынан. Эмоцияны беребиз по-любомучу. Бирдеке алып келсе критикалайбыз. Бүтө кылыпсың, сен вечно ушундайсың, сен ойлобойсуң, биз сага керек эмеспиз. Минус энергияны бере беребиз. А башка жактан плюсту көрүп калса, кете берет плюска. Эми эркектер да ар түрдүү болот да, кээ биркилер кетет. Кээ биркилер ичип кетиши мүмкүн, кээ биркилер ойноп, мындай бир оюндарга ойноп кетиши мүмкүн да, кумар ойноп кетиши мүмкүн. Анан аял көп эле күчтүү болсо, эркек вообще ооруп кетет, ооруп калат. Инсульт, инфаркт. Демек, эмоция. Дагы суроо, кантип жолдошу менен болгон мамилени бузбай, өзүнүн жеке чектерин сактаса болот деген суроо келген. Динде чек жок. Динде адеп ахлак деген бар. Адеп ахлак. Менин өзүмдүн адеп ахлагыма жараша жолдошумду мисалы телефонун чукура коюшум керек. Ал меникин чукпайт. Ошондой эле. Так, психологияда бар чек аралар. Анан психологияда чек аралар бар десек, биздин бешибиз күйөөбүз болуп атпайбы, күйөөбүздүн ыраазычылыгы болуп атат да. Ошондо айтып кетем деген. Күйөөңдү ыраазы кыл дейт. 4 нерсени аткарып күйөөңдү ыраазы кылсаң, бизде мындай тандоо бар да, бештин дейт, танда эшигин дейт, 8 эшиги бар, танда дейт. Эркектерге андай нерсе жок да, тандоо жок да, бизде ошол тандоо болуп атат. Сен күйөөңө эле башчыдагы дейт, күйөөң сага ыраазы болсо, бир эле күйөөбүздүн бизге сөзү, айда мен сага ыраазымын деген эле болсо, болду, мен 5тин 8 эшигин тандайм да. Бул сонун нерсе эмеспи? Себеби көп айта берет да, исламда аялдын укуктары тебеленген, жок, аял укуктары тебеленген эмес. Наоборот, аялдын укугу ушундай бийик коюлган. Динди кичине изилдеш керек да. Кайнене менен болгон мамиледе психологиялык балансты кантип кармоо керек деген суроо. Кайнене менен качан бизден проблема башталат? Качан менин апамма претензияларым болгондо. Апамдагы претензиялардагы нерседи мен кайненемде көрө берем. Апам менен тил табыша албасам, кайненем менен тил табыша албайм. Сырттан эмес. Кээ биркилер айтат, мен сырттан апама машина деле алып бергем, мындай кылгам, жок, сырттагы нерсе, ичтен кимде бир мени уруп койгон эле деген. Сознание бар и подсознание бар да. А сознательно айта беребиз, апам мени төрөгөн, мен деле уже балалуу болгондо апабызды түшүнө баштайбыз. Бирок подсознательно кичке кезибизде бир кыйкырып койгон болсо, калдым ал жерде. Все, апа плохая депчи.
Ошонун установканы издеп таап ошону өзгөртсө же алып салса, атайын ушундай техникалар бар, алып салса да болот, өзгөртсө да болот. И өтө маанилүү нерсе, кайненем менен биз жарышып алабыз да, атаандаш болобуз. Атаандашкан кылтуу эмес. Биз эгер команда болсок, эркек өтө ийгиликтүү болот. Биз атаандаш болобуз. Атаандашканда эркек кыйналат ортодочу. Өтө күчтүү эркек болсо ошол жерде дагы мындай ийгиликке жетиши мүмкүн, бирок слабый эркек болсо ал жок болуп кетет. Ошол ичет, измена кылат элек болуп кетет, ошондой мааниде жок болуп кетет дейт. Өткөн чактагы таарынычтардан жана травмалардан кантип биротоло арылууга болот деген суроо келген. Проработканын 3 түрү бар. Ошондо проработканын 3 түрү бар. Эң күчтүүсү бул тоба. Ошол кылган нерсебизге тоба кылышыбыз керек. В идеале 2 рекет намаз, тоба намазын окуп туруп, Аллахтан ошол нерсебизге кыргызча ошол сөздү таппай койдум. Искренне иштен, жүрөктөн каяться этишибиз керек да. Биринчиси. Экинчиси, ошол нерсени выявить этип туруп табабыз, программа кандай программа бар. Ошонун тескерисин киргизе беребиз. Кандай программа? Мисалы акчага болгон программалар бар. Блок болуп тура берет алар. Көп акчам болсо, мисалы күйөөм көп акча тапса экинчи аял алып алат деген программалар аябай көп бизде. Жок, күйөөм көп акча тапса, биз экөөбүз бактылуу жашайбыз. Биз экөөбүз мындай в достатке жашайбыз депчи, ошону кайра өзгөртүп, өзүнө кайталап киргизе бериш керек. Киргизгенде учур жакта киргизет. И атайын биз ошол специалисттерге кайрылсабыз, бизде дагы өзүнүн бир техникалары бар. Эми мындайча айтканда, стоматологко барып тишти дарылаган тезби, же сиздерге да, мисалы эндокринологсуз, сизге какой-то менде эндокринный системада бир нерсе болсо, сизге барып дарыланган жакшыбы же өз алдынча дарылаганым жакшыбы? Сизге барсам тезирээк дарыланам дейт. Специалист себебин аныктап туруп, анан диагноз коюп, анан сиздерде деле ошондой эле да, эми психологияда деле. Бизде сиздерден айырмаңыздар, бизде УЗИ деген баягы анализ деген нерсе жок да. Биз адам бетин көрүп, көзүн көрүп, кандай жазат, эмне деп айтып атат, мимика, жест, ошолордон характеристика берип, ошолордон диагноз коебуз. Бирок негедир сиз менен түз эфир мындай спокойно болуп атат мендечи. Спокойно мындай энергияга ушундай жакшы же. Спокойно, шашпай, кеңири. Мурда баягы башкалар менен эфирге чыкканда отуруп саатты карай берет элем. Бул жакта канча адам кирди, аны карап коет элем. Азыр негеде ал менен ишим жок, спокойно болуп атат. Дагы суроо сизге өзүнө болгон ишенимди, самооценканы жогорулатуунун эң натыйжалуу жолу кайсы деген суроо келген. Самооценканы кандай көтөрөбүз дегендей. Өзүбүзгө көбүрөөк көңүл бурабыз. Бир жумада бир атайын өзүбүзгө бир күндү арнайбыз. Кандай күн болбосун бир күндү арнайбыз. Ошол күнү билбейм, кечке жатып сериал көрөсүздарбы, массажга барасыздарбы, спага барасыздарбы, тоого чыгып келесиздерби айылда болсо, өзүңүздөр үчүн убакыт бөлөсүздөр. Балдарды бир жака алып барып. Адам Аллахтын аяты бар, сен каалга мен берейин депчи. Биз ойлойбуз, ошол мен үйдү контролдоп турбасам, балдарды карап турбасам, тигинтип турбасам, ошол баары жаман болуп кетет, акка кетип калат деп ойлойбуз. Жок, контролдогон биз эмеспиз. Биз контролдойбуз деген сайын кыйнала беребиз. Ошон үчүн баардыгын коюп туруп, в тонусе деп коет го, мындай дагы башкача азыр бир сөздөр бар, осознанно, ошол ар бир аял табиятка кайтса, табияттан көп энергия алат. Ошол жерден самооценка көтөрүлөт. Анан тактильный өзүнү кармап, өзүнө массаж, маска, пилинг көбүрөөк өзүнү кармаш керек да. Мисалы, бирөөнүн баласын деле алып келип койсо, жуунтуп, попасын жууп атып эле мээри түшүп калат го, жакшы көрүп калат. Ошондой эле өзгө да мээри түшүш керек да. Биз өзүбүзгө мындай бир керек, бизге керек эмес адамдай эле мамиле жасайбыз да. Биз өзүбүзгө мына конокко мамиле кылгандай мамиле кылышыбыз керек. Конок үйгө келсе эмне кылабыз? Жакшы кийинебиз, жакшы ага манера, этикабыз өзгөрүлөт, уже балдарга болгон сөздөрүбүз өзгөрүлөт. Бирде байкап калам, кыздар өздөрү үйдө чай ичсе, сковородкадан алып келе тамак жей берет. Жок, кантимкиде жакшылап салып, конок келгенде кантип тамакты салып бересиң, ошентип салып берип, столду жакшы кылып коюп бардык жокточу. Үйдө жүргөндө дагы мындай жаман бир дак, бирдеке болгон кийимдерди кийип алабыз да. Жок, үйдө дагы өзүбүзгө
мындай ыңгайлуу сапаттуу кийимди атайын сатып алып кийиш керек. Өтө маанилүүсү ички кийимдер. Сырттан эми көбүнчө биз жакшы кийимдер кийип алабыз да ичибизден. Мисалы сырттан мен $1000 көйнөк кийин, ичимен бир жаман болуп калган нижний белье болгон болсо, мен ошол нерсе мага энергия бербейт да. Ичимен ишеним бербейт. Сыртыман анча болбой эле ичимен болгон болсо, ал сонун ишеним берет. Ушул сөздөрдү просто мындай жасап көрүш керек да. Мен айткан нерселерди мындай жасап көрүш керек. Жыйынтык чыкпаса, анан көрөсүздөр. Так, вроде кичке эле мелочь эле нерселер да. Анан баягы мен мурда психологияда окуганда айткан да бизге аял киши аялдык энергиясын көтөрүш үчүн юбка кийиш керек, көйнөк кийиш керек дегенчи. Ошого кандай карайсыз? Ооба. Анан чачын өтө кыска кыркпаш керек, узунураак болуш керек деп. Аялга таандык нерселердин баарын аткарышыбыз керек да. Азыр аял кандай дегенде ассоциация кандай болот? Назик, жумшак, таза, тыкаан, мындай добрая, жан дүйнөсү таза. Эркек десе, эркек сымал экен деп коебуз да, мындай кээ бир аялдардычы катуураак тийсе. Ошон үчүн аял ошол кайра эле өзүнүн фитра деп коет, фитрасына кайтса, өзүнүн абалына, состояниясына кайтса, табияттан. Мындай майда чүйдөлөр, ушундай нерселер көп тагыш керек экен да. Мынау бижутериялар бар азыр. Көйнөк, көбүнчө шым кийип көнүп калдык да, бизге ыңгайлуу Ооба. болот. Шым спортивный кийинип көнүп калганбыз да ыңгайлуу деп. Өзүңүз эле көйнөк кийсеңиз, мындай өзүңүздү акырын таттап, даже кадамдарыңыз кичкей болуп, назик боло баштайт да. Ошол эле кезде шым кийген болсоңуз, катуураак мындай кадамдарыңыз да чоң болот. Күйөөнү ыраазы кылыш үчүн эмне кылыш керек? Бейишке чыгыш үчүн дейт. Просто иштен күйөөгө ишениш керек. Иштен итаат деген ошол. Иштен ишенүү деген, ал ичип келсе дагы аны сыйлайбыз. Ал кеч калып келсе дагы сыйлайбыз. Ал туура эмес нерсе жасап койсо дагы сыйлайбыз. Биз кичке эле эркек адашып кетсе, сразу аны критикалай баштайбыз да. Адашып сага турмушка чыгыптын, сен мындайсың, андайсың депчи. Бул итаат эмес. Бул сырттан эле. Биз мындайча айтканда, адамдын өзүнө эмес, адамдын абалына маани берип калганбыз да. Ал адам өзгөргөн жок да. Ал просто ичине кичине спиртной кирип калды да, кичине мындай ашыкча сөздөр мүмкүн сүйлөп коюп атат. Эркек качан ичет? Качан ичиндеги нерсени айта албаганда. Любой аялда көп түрдүү аял жашаш керек. Муну угуп эле жүрөбүз. Хозяйка, апа, любовница и подруга. Экөө бизде аябай көп. Апасы болобуз, эмне кийет, кайда барат, кандай сүйлөйт, машинасы кандай болот, баардык жокты биз чечип калдык да. Үйүбүз аябай таза, тыкаан, хозяйство жакты жакшы алып кетип атабыз. Могу дос менен любовница болбой жатабыз. Туруп алып биз менен сүйлөшө албайт. Төшөктө дагы биз кыргыздар айрыкча мага түштүк кыздар, биз кичине тартынабыз. Тартынбаш керек, эркектин көзүнчө өзүңүздөр эркин сезишиңиздер керек. Өзүңүздөрдү качан эркин сезесиздер? Качан өзүңүздөр кабыл алганда. Сүйөттө жүрчү, мындай кылчы, тигинчи деген болсоңуздар, анда эркек көзү менен сүйөт да, эркек карап туруш керек. Көрүп туруш керек. Эркектин сезгенүү нерселери биздикиндей эмес да, биз тактильный сезгенүүлөр бизде көп да, эркекке караганда күчтүүрөөк иштейт. Сиз өзүңүз ырашчысыз го. Өзүбүздү кантип сүйөбүз деген суроо келиптир. Өзүбүздү кантип сүйөбүз? Ушундай суроо келген. Өзүбүздү кантип сүйөбүз деген. Оңой эле нерселер. Аффирмация айтабыз күнүнө эртең менен туруп, көзгөдөн карап туруп, Аида, ты красавица. Мен көбүнчө орусча айтам. Мен психологияны дагы мектепте да орусча окуганым үчүн көбүнчө орусча айтам. Кыргызча айтса деле болот, бирок учур жакта айтабыз. Сен сонун, сен бактылуусуң, сен ыймандуусуң. Сени күйөөң бактайт. Сен бактылуу энесиң. Кандай жашоону кааласаңыздар, ошол нерсени. Просто бул жерде өтө маанилүүсү, мисалы бир суткада 24 саат бар. 24 саат биз эмнени ойлойбуз? Мисалы 1 саат айттым аффирмацияны, анан 23 саат эмнени ойлойм, ошол маанилүү да. Ошонун тескерисин ойлосом, ошол тескериси болуп кете берет. Себеби 1 саатка караганда 23 саат көбүрөөк да үстөмдүк кылып калат. Ошол нерсени айтам, айткан сайын өзүмө ынанышым керек да. Мен мындай да, күзгүнү карап туруп, бегимай я люблю тебя. Бегимай сен азаматсың, сен красавицасың деп өзүм ушинтип турам да. Эртең менен турам, баягы макияж кыласың го жумушка кетерде.
отурам, мен сен менен сыймыктанам, сен сулуусуң, сен молодецсиң деп коем. Бул значит туура эле экен, э? Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм деп. Эми буга Анан атайын убакыт бөлүштүн кереги жок. Любой моментте. Тиш жууп атып деле ошо сиз айткан бетти жууп атып деле айта бериш керек. Жөн тапшырма, тамак кылтасызбы, бирдеке жумуш кылтасызбы, бала менен тапшырма кылтасызбы, айта бериш керек любой кездечи. Сырттан мынтип үнүбүз чыгарып айтпасак дагы ичтен. Көп нерсе ичтен таасир берет. Сырттары 20% ичтен, ичте 80%. Дагы суроо сизге: аялдын ички абалы күйөөсүнүн ийгилигине жана кирешесине чын эле таасир этеби деген. Буларды уже Түзүнчү таасир берет. Аялдын абалы аял өзүнү программалайт, күйөөсүн программалайт, и балдарын программалайт. Бир күнү ушинтип бирөөгө айтсам, күйөөм Россияда дейт. Күйөөм Марска көчүп барса деле, башка планетага барса деле программалай берет. И баласы канчага чыкса деле программалай берет. Программалайт дегенде алардын жашоосунун сценарийин биз түзүп беребиз да. Мисалы, балабыз кичкей кезде 4 күнгө жөнөгөндө кайненеңиз айтып калат, баланы эти атта деп, күйөөбүз айтат, эти атта уурутуп койбо деп. И баргандан кийин баланы уурутуп коебуз да, аябай абайласаң делечи. Бул апанын программасы. Апа алдын ала программаны түзүп койду. Сценарийди түзүп койду. Картинка деп коет психологияда бул. Картинка чыгат. Жашоодо кандай картинка болсо ошого жараша жашоом кете берет. А картинканы оңдоо азыркы ойлордон. Баардык нерсе ойдон башталат. Ой, ниет, каалоо баары эле бир нерсе. Бала тарбияладоого, баланы окуй албай калдым. Баланы тарбиялоодо чарчоодон кантип сактануу керек? Баланы тарбиялоодо. Сиз баягы үйдө декретте отурган айымдар боюнча мен декретте отурам, мен 3 бала менен, мен 5 бала менен үйдө отурам деп мындай аны как бы трагедия кылып алабыз да, грубо айткандачы. Аялдын орду үйдө. Бул туура эле бул даже мына динде айтып атат да, сен көчөдө намаз окусаң 1 эле сооп аласың. Үйдө намаз окусаң 4 сооп аласың аялдачы. Эркекке ар бир кадамына 27 сооптон болот көчөдө. Ал көчөгө чык, сен көчөдө. Сенин жумушуң, сенин ишиң, сенин жериң көчөдө, а аялдык үйдө дегени да бул. Дин эле өзү бар нерсени айтып берет да. Просто ошол нерсени жасап атканда ырахат менен жасаш керек да. Балдардан күтпөй, анан биз көбүнчө кандай күйөөбүз менен кичине мамилебиз начар болуп калса балдардан чыгарып алабыз. Үйдөгү баягы кылып жүргөн эле жумуштарыбыз кылгыбыз келбей калат же мындай через себя жасайбыз да. Бул дагы өзүбүзгө убакыт бөлбөгөндөн дагы болот. Өзүбүзгө да убакыт бөлүшүбүз керек, эс алышыбыз керек. Ушул атасы болобу, чоң ата, кайын журт болобу, же өзүбүздүн апабыз болобу, же атайын нянкалар бар азырчы. 1 саат, 2 саатка алып келип туруп эс алганга. Кээ бирде ушундай десең, анда акчаны каяктан табам дейт да. Күйөөм акча бербесечи депчи. А сен ушундай болчу, ал сага жөн эле өзү акчасын берсин. Так, жалгыз бой аялдар же ажырашуудан кийин ички күчүн кантип тапса болот дейт. Баягы эме экен. Мисалы күйөөсү өтүп кеткен же ажырашкан аялдар деген ушундай суроо экен. Биринчи үй бүлөгө таарынч капачылыкты жок кылыш керек. Эгер ажырашкан болсочу, өтүп кеткен болсо мүмкүн таарынчы жоктур. Так ошол таарынч капачылыктан айрылыш керек. Эгер биринчи күйөөбүзгө капачылык таарынч менен жашаган болсок, экинчи күйөөбүз андан жаман келип калышы мүмкүн, эле вообще турмушка чыкпай калышыбыз мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн жашоо көз карашы менен мындай бир деңгээлдерде турат. Мен могу деңгээлде ошол күйөөмө туш келдим, ажыраштым. Эми мындан башка жакшысын турмушка чыгам деп атам да, ошон үчүн ажыраштым мындан. Жакшысы бул жакта да. Эми мындай грубо айткандачы. Ал жака ал өзү түшпөйт да менин деңгээлиме. Анын деңгээлине мен көтөрүлүшүм керек. Мен өзүм жашоо көз карашымды өзгөртүп туруп, мындайча айтканда жүрөктү тазалап туруп, жүрөктү адам тазалаган сайын адам өйдөгө чыгып кете берет. Нафстын 7 деңгээли бар. 6 деңгээлиде улуялардын деңгээли, алар кадимкидей убакыт менен баягы телепорт деп коет го, бир жерден бир жерге секунда сайын жылып кетет. Мисалы азыр Меккеге барып мүмкүн тарих окуп келе алат. Ошондой деңгээлге жетсе болот адамдар дагы. Просто жүрөгүн эле тазалап туруп. Дагы күнүмдүк тиричиликте энергияны тез калыбына келтирүүчү кандай практикалар бар дейт. Басыш керек.
өтө сонун техника басыш керек. Какой-то бир депрессияга чуртасыздарбы, ордуңуздардан туруп, өзүңүздөрдү прям мындай желкеңиздерден кармап туруп, давай бас. Жамгыр жаап атабы, кар жаап атабы, көчөгө чыгып басыш керек. 15 мүнөт баскандан кийин сонун энергия келип калат. Мисалы Душ. менде деле эндокринологияда, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз, эндокринологияда бизде деле баягы бассаң кортизол түшөт. Анан энергияң көтөрүлөт, анан кийин арык зат алмашуу жакшы болот, анан арыктайсың дейбиз да. Сиздерде деле ошондой. Анан дофамин келет, анан ооба. И душ жакшы, аябай контрастный душ барбы? Муздак менен жылууну алмаштырып туруп. Анан ар бир аялдын өзүнүн эмеси бар да. Мисалы мен гүлдөрдү жакшы көрөм. Мен энергия жок убакта гүлдөрүм карап, ушуларды тазалап, суу куюп атып, астын чукулап атып, же бир горшок эгип атып, ушинтип өзүмө энергия алам. Ар кимди ар түрдүү. Биздин ата энелерибиз, мына чоң энелерибиз сайма сайышкан, токушкан. А биз ошондой азыр менталий мына мелкий моториканы иштетпей калдык да. Бул баарына таасир берип атпайбы? Вообще колду иштетпей калдык да, биз баары эле автомат жууп атат тиги бүт эле нерсени физический кыймыл аракет аз жасап калдык. Ошондон да көп энергия азабыз. Жалкоолукту кантип жеңебиз? Курс сатып алам, бирок толук окубайм дейт. Максат жок. Жашоодо максат болгон болсо, азыр мисалы айтайлы ушул айымга. Менде просто комментарийлер көрүнбөй жатат эмнегедир. Ушул айымда эртең менен экөөбүз Дубайга учуп кетебиз деп менге ага путевка бере турган болсом, азыр үйүндөгү баардык жумушун аткарат да. Бир жума тамагын жасап коет, балдардын кийимин жууйт, баардык жокту жасап коет да. Ошол максат жок, максат коюш керек. Мен туура максат коюу боюнча, мен вообще максаттар боюнча өзү экспертмин. Максат коюу боюнча айымдын максаты деген курстар бар, катталса болот. Айтмакчы, ошо сизден мындай консультация алса болобу? Алып сабактарыңызды ошо өзү ошол жөнүндө айтып кетиңизчи. Консультация Ош шаарында да Манас шаарында өтүлөт. Жандуу онлайн дүйнө жүзү боюнча өтө берет. Консультация бар, и разбор бар. Анан подсознание менен иштей турган техникалар бар. Алар көбүрөөк убакыт талап кылат, 3 саат, 4 саат. И атага, апага тааныштар болсо, аларды да айрылта турган техникалар бар. Разбор деген 4 тараптуу болот, 2 саат. Биринчи жеке жашоо, мисалы өзүмдүн ордун таппай жатам, өзүмдүн миссиямды билбей жатам, эмне кылышымды билбейм, депрессиядамын, энергия жок. Экинчи үй бүлө, жолдошум менен мамиле начарланып атат, же балдары менен укпай жатат, ушундай балам ооруп атат, азыр аябай баласы ооругандар көп болуп атат. Именно ДСП, ар түрдүү балдар, аутизм балдар келип атпайбы? И үчүнчүсү бул финансы, карьера, финанс, акча баардыгы. Биз түздөн-түз эркектин ийгилигине да биз таасир беребиз, эркектин акчасына биз түздөн-түз таасир беребиз. Аялдын бала. И төртүнчүсү бул чөйрө, кайын журт, ата энем, бир туугандарым, коллега, досторум ушундай менен какой-то бир чатак болуп атат деп разбор 4 тараптуу болот. Ошондо сизге консультацияга жазылса, өзүңүз аныктап бересиз да? Аныктап, разбор жасап бересиз. Анан сабактарыңыз дагы барбы ошондо? Ондон ашык курстарыбыз бар. Разбор менен. Курстарыңыз бар да? Сиз Оштосуз? Ош шаарында. Дагы суроо келиптир. 29 жашымда 5 жашар, 3 жашар кыздарым, 1 жашар уулум менен 8 жыл мурун жолдошум каза болуп калган. Азыр 37 жаштамын. Турмушка чык дешет, элестете албайм. Же корком, эмне болот, балдарым кандай кабыл алат деп. Кайненемдер менен бирге жашайм. Жолдошум жалгыз уул болчу, кеңеш бериңизчи дейт. Бул ошо коркууларды алып салыш керек. Мен деле 3 балам менен жесир калганмын. Кайра турмушка чыкканмын. Азыркы жолдошум балдарымды өз атасындай эле көрөт, өз баласындай көрөт. Балдарым да өз атасындай ата деп чоңоюшту. Биринчи жолдошум менен 15 жыл жашасам, экинчи жолдошум менен 10 жыл жашадык. Алхамдулилlah, баары эле жакшы да, мындай. Бул просто өзүбүздүн эле коркуулар го жашоодо. Анан максат коюш керек. Ошол кадимки мен экинчи күйөөмдү кадимкидей элестетип элем, кандай адам болуш керек, балдарыма жакшы мамиле кылган деп, баардык сфера жагын элестетип элем, только финансы жагын элестетпейт элем. Себеби финансыны бирге чечишебиз депчи. Ошол мен ойлогондой, мен максат койгондой,
жолдошко туш келдим. Мм. Өзүбүздүн эле коркуулардан жашоодо баардык нерсе болот. Мажуза деп коет, муну фантастика деп коет. Болот фантастикалар кыздар. Просто ишениш керек. Сен эмнени кааласаң мен ошону берем дейт Аллахым, аяты бар. Анан сен мени кандай түшүнсөң мен ошондойм дейт. Сен бере албайт деп түшүнсөң мен бере албайм дейт. Мен бере алат деп түшүнсөң бере алам дейт. Эмне үчүн аялдар көп учурда өздөрүн экинчи планга коюп, башкалар үчүн жашап калышат дейт. Азыркы аялдардын негизги проблемамыз да ошол болуп атат көбүбүз. Мен мынтип күлөм да кыздарга, силер мантык кылсаңар, мантынын баягы жарылгандарын өзүңөр жейсиңер дагы жакшыларын башкаларына салып бересиңер. И салып берип атканда баягы жерде мындай өзүңө как-то обидно болот да, мантыны вроде мен кылдым да, анан эмнеге мен жарылганын жеп атам депчи. Жок, эң жакшысын деле сен жей берсең, сен жасадың. Жарылганды эме мышык бар, күчүк бар дегендей, жанында бир ырыскысы бар, жан-жаныбар табылып калат да. Ыргытыштын кереги жок, но табылып калат. Ошон үчүн жашоодо өзүңүздөргө даже самолетте учканда айтпайбы, өзүң биринчи маскаңды кий, анан балага кийгиз дейт да. Өзүңдө бактылуулук болсо балага бактылуулук бересиң. Өзүңө сүйүү болсо сүйүү бересиң. Биз көбүнчө айтабыз, балам мен бактылуу болбодум, мен ийгиликтүү болбодум, мен мындай болбодум, сен болушуң керек дейбиз. Андай болбойт. Ал бизди программаны гана аткарат. Алга берген программаны гана ал жашоого алып келип берет. Өзүңдү биринчи орунга коюу бул текеберлик эмес, бул эгоизм эмес. Менде да болсун, сенде да болсун. Менде болгон сенде да болсун. Акыркы пирожныйбы жегиңиздер келет, ал жеп кое бериңиздер. Мисалы кээ бир кичирээк балдарды ичип алабыз, балдар ошону көрсүн депчи. Балдардын өзүнүн убактысы келип атат. Заман барган сайын сонун болуп кетет. Алар мындан да сонун көрөт. Жан дүйнө тынчтыгын сактоо үчүн аял киши күнүнө канча убакыт өзүнө убакыт бөлүшү керек деген суроо келген. Ар бир секунданы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жашаш керек да. Мисалы үйдө иштеп атабызбы? Азыр күйөөм келип алып, вау, Аида молодец деген сөздү уккум келбей, ошону күтпөй, тамак жасадымбы, Аида молодец деп ошол сөздү уккум келбей, ошону каалабай, ошону күтпөй, просто Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, баардык нерсени Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасасак, сен дейт башка адамдардын акысын бере бер дейт, сенин акыңды мен берем дейт да Аллахымчы. Ошол мага күйөөм канча ыраазычылык айтканы, канча рахмат айтканы күчтүүбү же Аллахтыкыбы? Кайненем мисалы кээ бир келиндер келет, өзүм эчтеке кылбай эле кайненеме кылсам, кайненем мага рахмат айтпайт депчи. Ошол жерде просто кайненемдин ыраазычылыгы үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасап коеюн. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кийим жууп коеюн, тамагын берип коеюн, үйүн иштирип коеюн. Калганын Аллах ыраазы кылат. Ар бир секунда сайын Аллах сени ыраазы кылат. И көп шүгүр айтыш керек да, биз шүгүрдөбөй калдык. Бар нерсеге шүгүр айтсак, анан артыгы келет. Биз өзүбүздү бар нерсени көрбөй эле жок нерсеге фокусту коюп алдык. Айрыкча соц тармактар буга дагы өзүнүн салымын кошуп атат. Башка адамдардын жашоосун менен өзүнүн жашоосун салыштырабыз. Соц тармактагы аябай күчтүү блогерлер, ырчылар, ошолор да келет бизге, психологторго. Көпчүлүгүн разбор кылып көрүп атабыз да жашоосунчу. Бул сыртта эле көрүнүш. Сиз айткан биринчи айтасыз маска деппи. Ошол элге просто маска көрсөтүп атабыз, ал ичте абал аябай начар. Ошон үчүн аларга өзүңүздөрдүн жашооңуздарды теңегиңиздер. Сиздин жашооңуз өзүнчө. Тоонун үстүнө жашайсызбы, айылда жашайсызбы, шаарда жашайсызбы, өзүнчө ар бир өзгөчө. Жанагы немени Форест Гамптын кинонун көргөнсүзбү? Бизге психологияны окутканда ошону көргөзгөн да. Ошол Форест Гамптын апасы баягы баса албаган апасын бастыра берет го. Сен башка балдардан оорукчан болот го, өз баласы ооруйт го. Сен башка балдардан айырмаң жок балам деп атып эле баласы ошентип жүрүп, апасы айтып жүрүп эле көп ийгиликтерге жетишип, сүйгөнүнө жетишип, балалуу болуп, баардык жерде трансформация кылып баардык адамдарды эме кылат го. Ошону ойлоп, демек ушу апалар дагы ошону көргөндөн кийин мен аны 3-4 жолу көргөм. Психологияны окутканда бизди көргүлө деген да. Кыргызчасын көрдүм, өзбекчесин көрдүм, орусчасын көрдүм. Көрүп көрөйүнчү депчи, кандай таасир эткен деп. Анан ошондо ойлодум, биз апалар демек балага ишеним беришибиз керек экен. Анан балага бергендей эле ошо күйөөгө дагы бериш керек экен да, демек ишеним да. Иерархия бар да үй бүлөдө дагы.
иерархияны сакташ керек. Биз балалуу болгондон кийин балага көрө убакыт бөлүп калабыз да күйөөбүзгө бөлбөй калабыз. Бул ушундан да изменалар болуп калат. Жок, по-любому жашоомдо биринчи күйөөм келгенби? Күйөөмө көбүрөөк көңүл бурам. Аллахтан кийинки эле жашоодо сен мындай уктаган, ишенген, сыйлаган адам бул Алла күйөөбүз да. Анан балдарыбыз. Күйөөбүзгө болгон мамилени көрүп туруп балдарыбыз өзү эле сонун тарбиялана берет. Балдарды биз тарбиялабайбыз. Балдарга биз кандай өзүбүз кандай болсок, ошону балдар чагылдырат. Азыр мына агрессивный балдар көп болуп атат. Эмне үчүн апалар өзүбүз агрессивный болуп атабыз? Кичкене нерсе болсо кыйкырынып атабыз. Көчөдө деле бир жаман нерсе болуп бирөө түртүп кетсе деле сразу сөгүнүп кетебиз, кыйкырып кетебиз. Бизди эле чагылдырат балдар. Балдар бизди тарбиялаганы келет. Минустарды көрсөтпөй аталарчы. Анан биз өзүбүздөгү минусту көрөбүз дагы, и балабыз раздражать эте берет бизди. Ал менин эле минусум. Мен да үстүмөн иштей турган бир мүнөзүмбү, адатымбы, ушундай. Мен ушуну уккандан кийин мен өзүм үстүмөн иштеп окудум да. Анан менин кызым азыр 11-ге чыкты, кечээ 11-ге толду. Бир 4 жыл мурда аябай капризный болчу. Азыр ушунчалык спокойный болуп калды. Ынжыктабайт. Аны мен ойлоп калдым. Демек бул менин күзгүм. Мен өзгөргөн сайын балам дагы өзгөрүп аптыр депчи. Сиз менен эфир ушунчалык Аталарчы депчи, аталар таасир этеби депчи. Аталар да таасир берет. Просто кийим ошол жерде кыйналып атат ошол. Мисалы менин балам телефон көп ойноп атса, кийим кыйналып атат ошонун. Кого-то волнует дегендейчи. Если мама волнуется, значит дело в маме. А если папа волнуется, дело в папе. Аталар өзгөнчө эле жакшы эле деп койт го мындай эле. Анан биз айтабыз, сен балдарга мындай муздак мамилесиң, сага баары бир дейбиз. Жок, ал дээрине салып атат Аллах, что бул сөз анда эмес, сөз балада эмес, сөз атада эмес, сөз апада болуп атат. Өзү тыштамайып, мындай осознанно шүгүр кылып, ыраазы болуп эле жашаса, алхамдулилlah, баары сонун болот. Сиз менен эфир ушунчалык сонун болуп атат. 1 саат болуп кетиптир, бирок сүйлөшүп эле отургум келип атат дейм сиз менен. Ошондо Аида Асылбековна, сизге сизден консультация алыш үчүн, сиздин сабактарыңызды окуш үчүн сиздин жеке баракчаңызга кайрылса болот, Жеке баракчада разбор. Сизде разбор бар экен, консультация и окууларыңыз бар экен, подсознание менен иштей турган техникалар бар. Канча жылдык коркунуч барбы, таарыныч барбы, капачылык барбы, подсознаниядан алабыз. Анан кайра мисалы максат кое албай жатам жашоодо, бир ийгиликке жете албай жатам дегендерге кайра ошону подсознанияга салып коебуз, ушундай программа менен. Техникалар бар. Эми Аида Асылбековна, сизге акыркы суроо, бүгүнкү эфирдин көрүүчүлөрүнө психолог катары эң башкы каалооңуз жана жеке кеңешиңиз кандай? Эч качан өзүңүздөрдүн жашооңуздарды бирөөкү менен салыштырбаңыздар. Сиздер өзгөчөсүздөр. Ар бир адам өзгөчө, ар бир айым өзгөчө, ар бир айым өзүнчө сулуу, өзүнчө бактылуу. Шүгүр кылып эле, ыраазы болуп эле жашасаңыздар, баары сонун болот. Сизге чоң рахмат. Эфир сонун болду. Менимче бардык айымдар үчүн өтө пайдалуу эфир болду. Эфирди сөзсүз көрүңүздөр деп азыр сториске коем дейм. Сонун болду, сизге чоң рахмат. Сизге үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайм. Бар болуңуз, мен суранганда эфирге чыгып туруңуз, жок дебей мени менен. Рахмат бегим айым, сизге дагы чоң ыраазычылык, үй бүлөлүк бакыт, кандай максат койсоңуз максаттарыңыз ишке ашсын. Чакырууңузга ыраазымын. Аллах ыраазы болсун. Ар бир бүгүнкү көрүүчүлөр, сиздерге дагы келдиңиздер, убактыңыздарды кетирдиңиздер, энергияңыздарды кетириңиздер, бул жерде суу бердиңиздер. Сиздерге ыраазыбыз, сиздер дагы ыраазы болуңуздар. Оразоңуздар кабыл болсун. Макул анда, мен эфирди сактайын. Рахмат сизге дагы бир жолу.